Дүйнөдө bir айдын ичинде COVID-19 дароо 80%га өстү. Мындай маалымат Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жумалык эпидемиологиялык баяндамасында айтылды. Дүйнө жүзү боюнча акыркы 28 күндүн ичинде 2023-жылдын 10-июлунан 6-августуна чейин COVID-19 пандемиясынын 1,500,000 жакын жаңы учуру жана 2500дөн ашуун өлүм катталган. Бул көрсөткүч мурдагы 28 күнгө караганда 80%га көбөйдү дегенди билдирет деп айтылат. Маалыматта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Тынч океандын батыш бөлүгүндө илдетти жуктургандардын саны көбөйгөнүн билдирди. 6-августка карата дүйнө жүзү боюнча COVID-19 оорусунун 769 миллиондон ашык тастыкталган учуру катталып, 6,900,000ден ашуун адам каза болду. Манас эл аралык аэропорту Оштогу аэропорттун сынга алынган учуп конуу тилкеси кандай экенин көрсөттү. Ош эл аралык аэропортунун учуп конуу тилкеси асфальт бетон менен төшөлгөн. Жыл сайын компания аэродромдун ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуп, учуп конуу тилкелерге пландуу иштерди жүргүзүп турат. Бул тууралуу өлкөнүн авиациялык бийликтерине жана авиакомпанияларга алдын ала маалымдалмакчы. 2023-жылы учуп конуу тилкесин оңдоо жана төшөлмө иштерин жүргүзүү үчүн аэродром жумасына 5 күнгө саат 10:00дөн 16:00га чейин жабуу пландаштырылган. Сауд Аравиянын Аль-Наср клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду гол киргизгенден кийин майрамдоосунан улам камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык Сауд Аравиянын мыйзамына ылайык христианчылыкка байланыштуу ар кандай коомдук ишараттарга тыюу салынган. Анткени аларды көрсөтүп жаткан адам башка адамдарды алардын динине тартууну көздөйт деген ишеним бар. Сауд Аравиялык күйөрмандардын көңүлүн бурган эпизод Роналду Араб кубогунун жарым финалында Ирактык Аль-Шорта клубунун дарвазасына пенальтини киргизгенден кийин болгон. Гол киргизгенден кийин Роналду христианчыларга сыйынган ишарат кылган. Буга чейин бул мыйзамды ушул эле клубдун мурдагы оюнчусу Хуан Пауло Пина бузуп камакка алынганы бар. Милициянын кайгыл кызматы акыркы бир жуманын ичинде Бишкек шаарында 5594 эреже бузуу болгонун билдирди. Андагы маалыматка ылайык бир жума ичинде Бишкекте 32 мас айдоочу кармалган. 5594 эреже бузуунун ичинен 32 мас абалындагы айдоочунун транспорт каражатын башкарганы аныкталды. Дагестанда 2 ай ортосунда түшүнбөстүк чыгып, 100гө жакын адам массалык түрдө мушташышты. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык мушташка Өлпөт тойдогу музыка себеп болгон. Тагыраагы Өлпөт той учурунда 2 айыл эли өздөрүнүн музыкаларын койгон. Жыйынтыгында алар бир пикирге келише албай, пикир келишпестик массалык мушташка айланган. Учурда массалык мушташ басаңдады. Жеринде 20га жакын полиция кызматкерлери иш алып барышууда. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.